Кыргызстан Борбор Азиядагы эркиндик аралчасы деп аталып келчү эле. Борбор Азиядагы башка мамлекеттерден Кыргызстандын артыкчылыгы дагы анын сөз эркиндиги бардыгы менен өзгөчөлөнүп келчү. Бирок акыркы кездерде Азаттык, 24 KG, Заноза сыяктуу маалымат булактарына башкы прокуратуранын президенттин кадыр баркытын коргоо үчүн берген арыздары бул сөз эркиндигини көлөкө түшүрөт деген дагы пикирлер жаралууда. Бүгүн биз мына ушул тууралуу сөз кылуу үчүн студиябызга журналист, юрист Бауырбек Жээнбеков мырзаны жана коомдук ишмер Кадыр Кошалиевди чакырдык. Саламатсыздарбы? Бауырбек мырза, мына акыркы башкы прокуратуранын аракетине кандай баа берет элеңиз? Президенттин кадыр баркытын коргоо үчүн ири суммадагы доону Заноза, 24 KG жана Азаттык маалымат булактарына талап кылууда. Эми бул жерде кызык маселе да. Элдин арасында президенттин өзү кадыр баркы барбы же жокпу? Эми мамлекеттин башында, бийликтин башында турган адам катары ал албетте өзүнүн адамдык аброюн, ар намысын коргоп алышка акысы бар. Аны мыйзам менен башкы прокуратурага өткөрүп берген. Башкы прокуратура президенттин аброюн коргоого милдеттүү. Анан бу акыркы 3 жылдан бери ушундай бир бизде тенденция түзүлдү. Басма сөзгө ушу бийликке жакпай калган материалдар чыкса эле, бул президенттин аброюна шек келтирип атат, бийликтин аброюна шек келтирип атат деген шылтоолор менен, деген негиздер менен куугунтуктоо, аларды доого жыгуу, анан барып ал массалык маалымат каражаттарын жабууга болгон аракеттер күч алып баратат. Бул өтө коркунучтуу көрүнүш деп эсептейм. Анан эми башкы прокуратуранын Заноза сайтын, Азаттык үналгысын сотко бергени өзүңөр билесиңер, 23 миллион сомго берип атат. Бүгүнкү күндө кайсы массалык маалымат каражаты ушундай өлчөмдөгү доону көтөрө алат? Бир дагы биздин Кыргызстанда иштеп аткан бир дагы массалык маалымат каражаты мындай чоң суммадагы айып пулду көтөрүшкө мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан ал маалымат каражаттарынын эгерде чындап эле ошондой материалдарында, маалыматтарында президенттин абийирине, ар намысына, аброюна шек келтирген учурлар болгон күндө дагы мынчалык чоң өлчөмдө коюштун өзү бул абсурд болуп калат да. Бул деген айланып келип эле ошол массалык маалымат каражаттарын муунтуу, алардын иш аракеттерине бөгөт коюу, тоскоолдук кылуу, ошол менен барып аларды жок кылуу деген гана багытта кетип баратканын гана айгинелейт. Мен башка эч нерсесин көрбөй атам да. Кадыр мырза, мына ири суммадагы 10 миллиондогон акча айып пул салуу сотко берилди. Мына бул баягы көз карандысыз оппозициялык маанай дагы кичине өзүнүн пикири бар маалымат булактарын банкроттук абалга кептүү эмеспи? Мындай болот деп окшойт. Кыргызстанда маалыматтык согуштун бир этабы бүтүп, соттошуунун согушу башталды да. Анан эгерде андай карай турган болсок, анда президент жасаган иши, сүйлөгөн сөзү бардыгы үлгү болорлук деңгээлде болсо, анда ошол аброюна шек келтиргенге ылайык чымчыбалар, ошонун бир жеринен ийилибалар, бир неңиз таба албайт болчу да. Кандайдыр бир фактылардын негизинде кетип калып атат. Экинчи тарабын, үчүнчү тарабын бардыгын карап көрө турган болсок, мисалы эң башкы канал, биздин булуттук коомдук канал деле кээ бир жоромолдорду оперативдүү маалыматтарды берип салып атпайбы? Карап турсаң, бүгүнкү күндө Кыргызстанда массалык маалымат каражаттары мындай маалыматтарды берүүдө кайсынысы ушак, кайсынысы чындык экенин ажыратуу болбой калды да. Бул бир жагында карашыбыз керек болот. Биздин Кыргызстандын маалымат айдыңындагы болуп аткан иштерде албетте анын артында кайнаган саясат туруп атат. Аягында келип журналистика өзүнүн ошол кайнаган саясаттын учурунда кайсы бир жагына кызмат кылып, кээде өзүнө таяктын бир учу келип тийип атат да. Эми конкреттүү бул факт айта турган болсок,
Албетте бул массалык маалымат каражаттарды сотко берүү, ошентип күрөшүү бул эми таптакыр эле айла кеткендеги дүйнөлүк практикада бул өтө эле көп колдонула бербеген жол да. Анын үстүнө сиз айткандай өтө эле ири суммада маалымат каражаттарын дээрлик баардыгы эле мындай бир бизнес кылуучу мекемелер эмес, алар негизинен маалымат таратуучу, маалымат топтоочу эле ишканалар да. Анан бул түздөн түз маалыматтык каражаттарын айрыкча ошо расмий бийликке каршы маалыматтарды таратып аткан булактарды муунтууга баратат деп айтса болот. Эгер андай болсо биз эмне үчүн андай экинчи тараптагы анчейин чындыкка кошпогон маалыматтарды таратып жаткан ошол эле биринчи канал жана башка маалымат булактарын деле коомчулук ошолордон да талап кылышыбыз керек да. Эмне үчүн күбө жаап атасыңар, эмне үчүн туура эмес маалымат таратып атасыңар, коомдук пикирди туура эмес калыптандырып жатасыңар деген маселени башка тарапка да коюш керек да. Ошондуктан мен айтарым, негизи кесибим журналист болгондон кийин бир кейиштүү жагдай болуп атат. Бул Кыргызстанда массалык маалымат каражаттарынын бир бөлүгү бүтүндөй эле бийликтин камчысын чаап ошол жака кетсе, бир бөлүгү анализ кылбай туруп эле кайсы бир кызыкчылыктардан улам дагы бир күчтөрдүн кызматын кылып, андан сырткары Кыргызстандын маалымат айдыңында көптөгөн сырткы мамлекеттерден каржыланган маалымат каражаттары биздин идеологиялык айдыңыбызга өтө жакшы эмес эле таасир этип атат. Россиянын каналдары, Европадан каржыланган каналдар, Америкадан ошол Азаттык менен BBC албетте дүйнөлүк стандартка ылайык көп маалыматтарды туура эле берет. Бирок мен ошол радио каналдарды тейлеген бир мезгилде жадабай угуп көргөндө кыргыз элинин улуттук кызыкчылыгына анча эле кооша бербеген каршы маалыматтарды бергенине дагы мен өзүм күбө болдум да. Ошондуктан биз кыргыз мамлекети өзүнүн маалымат айдыңын кайсы бир деңгээлде кыргыз элинин улуттук кызыкчылыгына ылайык жүргүзүш керек деп ойлойм. Рахмат. Бабырбек мырза, тарыхка кайрылып келсек, сиз Бакиевдин учурунда бир топ гезиттериңиз ушундай абройду коргоо үчүн ири суммадагы каражаттар айып салынып жабылды эле. Анан ошол мезгилдеги учур менен азыркынын окшоштугу эмне өзгөрдү? Эми окшоштугу бул жерде бийликтин өзүнүн колунда болгон күчүн көрсөтүү, болгон ресурстарын пайдалануу, анан ошону менен негизинен баягы чындыкты айтып чыккан басма сөз каражаттарын муунтууга багытталып атат да. Эми бул жерде эч кандай мен айырманы көрбөй турам да. Бакиев бийлиги муунтабы, Атамбаевдин бийлиги муунтабы басма сөз каражаты жабыр тартып атпайбы? Экөөнүн тең эле иш аракеттери бирдей болуп атат. Экөөнүн тең эле колдонгон методдор бирдей болуп атат. Бакиев бийлиги биздин газеттерге убагында 1 миллиондон салса, бүгүн мынакей Атамбаевдик бийлик бүгүнкү күндө 10 миллионго жетип атат, 15 миллионго жетип атат. Булар айыппулдун доосун өтө жогорку деңгээлге көтөрүп жиберишти. Булардын айырмасы эле ушул, анан башкасынын баардыгы бирдей эле кетип атат. Сиз буга чейин соттошуп жүргөн азаматтар, бул айыппулдун өлчөмү кандай өлчөнөт? Айыппулдун өлчөмү албетте ар ким доогер тарап өзү койгон сумманы талап кылууга акысы бар. Каалаган сумманы коюуга акысы бар. Анткени моралдык чыгым дегенде бул аброюна шек келтирүү, ар намысына шек келтирүү моралдык чыгым болуп, зыян болуп эсептелет. Ал жерде 10 сом мамлекеттик алым алынат. Эгерде материальный талап болсо, анда сумманын 10% алынмак. Ошондуктан 10 сомду төлөп коюш эми бүгүн эч кандай маселени жаратпайт да. Ошондуктан моралдык зыян келтирди деп туруп, каалаган суммаларын коюшуп, аны беришип атпайбы. Рахмат. Кадыр мырза, мына Азаттык радиосу буга чейин көптөгөн саясаттан сырткары дагы социалдык проекттерди ишке ашырып жүрөт. Ал социалдык тармактагы, мисалы үчүн майып адамдарды же болбосо ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды президент өзү сыйлап, Азаттыктын баягы эфирине чыккан адамдарды аларга сыйлык тапшырды. Жана Азаттыктан чыккан кадрлар дагы учурда мамлекеттик кызматтарда өтө талап менен колдонулат да. Анан эмне үчүн президент, азыркы президент дагы, мурдагы президенттер дагы
кетээринде Азаттык радиосу жакпай калат, ал эми анын кызматкерлери бийликке келерде пайдаланышат. Бир сөз менен айтканда туура ушул Азаттык радиосу, BBC бул негизинен дүйнөлүк журналистиканын мындай бир эрежелеринен көп алыс кетпей, мүмкүн болушунча мындай тараптардын пикирлерин кошо чагылдырган жактарын калыстык үчүн айтыш керек. Бирок каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ким төлөсө ошонун ырын ырдайсың деген өз дүйнөлүү ошондой сөз бар да. Анан кандайдыр бул геосаясий кызыкчылыктар, түрдүү себептер менен ошол биринчи маалымат аркылуу күрөшүп жүрөт. Аны моюнга алыш керек. Конкреттүү учурда. Бул азыркы учурда алганда мисалы Азаттыкта мен дайыма айтам, Кыргыздын эң барып турган таланттуу журналисттерин тандап туруп алып, сиз айткандай ошол жерде өзүнчө мектеп болуп калды. Бирок ошентсе дагы 100% мен айта албайм. Жанагы биздин кыргыз мамлекетинин жана кыргыз элинин улуттук кызыкчылыктарына ылайык келген маселелерге келгенде дайыма эле кыл келе бербейт. Мисалы жанагы батышта биздин менталитетке такыр туура келбеген кээ бир жоруктар ушул сырттан каржыланган маалымат каражаттары аркылуу келди дагы азыр биздин улуттук каналга чейин жетти да. Баягы сыныктан башканын баары жугуштуу деген ошол. Анан бирок ошого карабастан биз Кыргызстанда маалымат каражаттары өзүнүн бир эл алдындагы, Кудай алдындагы эң бир ыйык колдоно турган куралы бул сөз болгон. Сөз бул туура колдонбосоң, бул ядролук куралдан да күчтүү нерсе. Бул чек араны билбеген, дүйнөнүн бардык ушул жерде туруп дүйнөгө таасир эте ала турган өзгөчө курал болгондон кийин аны өтө эле мындай жеңил баа колдонуп алдык да. Мисалы, теке, аша деген сөздөр башкаларын айтпай эле коеюн. Бизде расмий массалык маалымат каражаттарынын мындай бир этикасы өтө төмөнкү деңгээлге түшүп кетти да. Кадыресе бир көчөдөгү сөздөр бүтүндөй маалымат каражаттарынын баарынын төрүнө өтүп алды. Буга ким күнөөлүү? Буга айрылып келип туруп бир жагынан ошол журналистиканын ысык суун тартып жүргөн биздин кесиптештер албетте. Бирок ошол эле мезгилде коомдогу бул социалдык ооруга да айланып баратат. Ал керек болсо президентибиздин оозунан эмне бир сөздөр чыгып кетип атат. Ошонун баары коомдук пикир түзүлүп, ушинтип сүйлөй берсе болот турбайбыга өтүп калышты. Азыр кадыресе көрүнүш. Керек болсо бир эки адам сүйлөшүп атканда да мурда мындай бир нарктуулукту сактап сүйлөгөн кыргыз эли азыр карап турсаң кадимкидей оозго келген сөздөр расмий чыгып кетип атат да, маалымат каражаттары менен элге кетип атат. Бунун баары кайсы бир деңгээлде ушул бизге мен сырттан келди деп ойлойм. Биздин элде мындай эмес болчу. Рахмат. Бабырбек мырза, бул маалыматтын баары Өмүрбек Текебаев депутаттын юристтери берген маалымат жыйынан кийин болду. Анан сиз өзүңүз юрист катарында айта кетсеңиз, ал юристтерге да 10 миллион сомдук айып тагылып жатат да. Юристтер өзүнүн кызматын аткардыбы же ашышапты деп ойлойсузбу? Муну кайсы мыйзамдын негизинде ошондой доо коюп аткандыгы мага түшүнүксүз. Анткени адвокаттар булар Текебаевдин өкүлү да эмес. Өкүл эмес, булар өзүнүн профессионалдык милдетин аткарып аткан жактоочулар. Кылмыш жаза кодексинин негизинде өзүнүн милдеттерин аткарып атышат булар. Жанакы элге жарыя кылган документтерди Текебаевдин өтүнүчү менен элге жеткирип берип атат. Анан буларга кандай күнөө коюлушу мүмкүн бүгүнкү күндө? Бүгүн ушул юристтерге айыппул тагылса, юриспруденцияда ушундай неме түзүлбөйбү? Буга чейин мындай окуя болгонун мен уккан эмесмин. Мен билишимче Кыргызстанда мындай окуя болгон эмес өзү. Адвокаттарга, жактоочуларга жанагындай доо коюп, акча өндүрөбүз деген бул болгон эмес. Эми эгерде ушундай сот доо берген адамдын ошол эле прокуратуранын койгон доосун туура деп тапса, эми бүгүнкү күндө биздин соттордон эч кандай бир мыйзам чегинде алып барган, чыгарган чечимдерди күтүү кыйын болуп калды да. Алар жогору жактан кандай көрсөтмө түзсө, кандай буйрук түзсө, ошону аткарууга жан аракет менен аракет кылышат. Анан эгерде эртең
ошол адвокаттарды күнөөлүү деп таап, анан кандайдыр бир айыппулга жыга турган болсо мен таң калбайм. Анткени бүгүнкү күндө Кыргызстанда мыйзамдын сакталышы, мыйзамдын аткарылышы өтө пас деңгээлге түшүп кетти. Бир кезде биздин президент Алмазбек Атамбаев айтты эле ушул биз сот реформасын толугу менен иш жүзүнө ашырдык. Мен иштеп аткан соттордун ишине ыраазымын. Ушул темпиңерден жазбай иштегиле деген да. Анан бир айдан кийин кайра айтып чыкты. Бүгүнкү күндө эч кандай сот реформасы болбоптур. Соттордун иши көрсө биздин Кыргызстандын элин канааттандырбайт экен деп. Бул канааттандырбай келгени качан бул? Бакиевдин убагында дагы соттордун иши Кыргызстандын элин эч убакта канааттандырган эмес. Бүгүнкү күндө Бакиевдин убагындагы деңгээлден биз төмөн түшүп кеттик. Анткени сот реформасы деп бүгүнкү күндө сот системасына эч кандай тажрыйбасы жок. Колунда юрист деген диплому бар болсо эле, жанакы тандоо кеңешинен өткөн адамдарды алып келип, кыздарды, жигиттерди алып келип отургузушуп атат. Алар мүмкүн теоретический жактан мүмкүн билер, а бирок практикалык иш аракеттери мурда адвокат болуп көрбөсө, башка ошондой сот тармагына тиешелүү алар менен бекем чырмалышкан иштерде иштеп көрбөсө, анан кийин чечим чыгарыш, анан кийин сот процесстерин алып баруу, ушул маселелер бүгүнкү күндө ушунчалык бир жаман деңгээлге жетти. Бул жан кейтерлик абалда турат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин соттордон адилеттикти, калыстыкты, мыйзам чегинде чыгарылган чечимдерди күтүш өтө кыйын болуп калды. Ошондуктан эртең эгерде жанагы адвокаттарды, Текебаевдин адвокаттарын кандайдыр бир жазага тарта турган болсо, мен эч кандай таң калбайм. Бирок бул эми бүгүнкү убактылуу көрүнүш. Анткени бүгүн болобу, эртең болобу, бүрсү күнү болобу бийлик баары бир алмашат. Башка адамдар келет. Анан ошол мезгилде ар бир нерсе өз ордуна коюлушу керек. Эми адилеттик кандай болгон күндө дагы өзүнүн ордун табыш керек да. Адыр мырза, мына сиз журналист катары айтсаңыз, Азаттык Заноза 24 КЖ маалымат булактары мына ошол Рита Карасартованын маалыматын же болбосо юристтердин берген маалымат жыйынын чагылдырышы керек беле, же болбосо алар мисалы үчүн шилтеме кылып берип атат да юристтергечи. Алар эмне жоопкерчилик алыш керек бул жерде? Эми бизде жасамай түсөмөй, боемой көбөйүп кетип атпайбы? Маселени болгондой чагылдырып, эгерде ал өтө талаш жараткан чоң глобалдуу маселе болсо, анда ошонун кайсы бир аспектиде ар кайсы үңүттөн адистерин таап, серепчилердин пикири менен бериш керек андай маселелерди. Ал эми бизде кайсы тарабы болбосун өзүнө ылайыкташтырып маалымат берүү бул өнөкөткө айланып баратат да. Анан жана сотторго байланышкан маселени мен улагым келип атат. Бир маселени чечиш үчүн биз мындай анын себептери менен күрөшпөй, натыйжалары менен күрөшөбүз да дайым. Менимче азыр бул талкууланып аткан маселе албетте чоң маселе, бирок бул бир бутагы да. Ал эми эгерде өзөгүнө келе турган болсок, биз 26 жылдан бери Кыргызстан коомдук саясий системабыз, идеологиялык багытыбыз кыргыз элинин табиятына түк каршы келген жол менен баратабыз. Ошондуктан биз туташ кириске кептелдик азыр. А эгер мына 3 бийлик бутак жөнүндө айтсак, сот бийлиги бул өзүнчө бийлик бутагы. Аткаруу бийлигине дагы, мыйзам чыгаруу өкүлчүлүктүү бийликке дагы азыркыдай түздөн түз баш ийбеш керек эле. Ошондой система болуш керек эле. Же болбосо бардык маселенин проблема жараткан бул шайлоо, таза шайлоо, борбордук шайлоо комиссиясы бийлик бутактарына, керек болсо партияларга бүгүн көз каранды болуп атпайбы? Ошо бардык ошол жерден башталып атат. Ошондуктан биз элдин табиятына, тарыхына ылайык адилеттикти орнотуу, элдик бийликти орнотуунун рычагы катары элдик курултайды мыйзамдаштырыш керек деп келе жатабыз. Ошол маалымат жыйынын Заноза, Азаттыктан башка да бир топ маалымат булактары жазып чыкты эле. Анан бул 2 маалымат булагын тандалып алышынча. Эми бул жерде мындай да, мен эме алып коеюнчу. Бизде 1992 жылы кабыл алынган жалпыга массалык маалымат каражаттары жөнүндө деген мыйзам бар.
ал бир 2 жолу гана косметикалык өзгөрүүгө дуушар болду. Бул эми 92-жылы кабыл алынган мыйзам бүгүнкү күндө иштеп атат. Ичинде чалакайым беренелер орусча варианты менен кыргызча вариантынын бири-бирине дал келбегендиги ушул күнгө чейин оңдолгон жок. Эми ушул мыйзамдын кайсы бир беренесинде массалык жалпыга маалымдоо каражаттары кайсыл учурда жоопкерчиликке тартылбайт деген өзүнчө берене бар да. Ал жерде жазылып турат. Эгерде ошол массалык маалымат каражаты элге жеткирген маалыматты кайсы булактан алгандыгын көрсөтүп, ошого шилтеме жасап берсе, ал аны үчүн эч кандай жоопкерчилик тартпайт. Анан эгерде бүгүнкү күндө азаттыктагы, Занозадагы эгерде ошолорду башка маалымат булактарын кайдан алгандыгын көрсөтүп, маалымат булагын көрсөтүп бере турган болсо, анда буларды жоопко тартышка эч кандай фундамент жок, негиз жок анда. Анан эгерде булар аларга шилтеме жасабастан баягы өздөрүнүн маалыматы катары бербейсе, анда жоопко тартышка негиз түзүлүп калат. Бул жерде мен бир нерсени эске салгым келип атат. Анткени 2008-жылы биздин Алиби газетасын, анан кийин Де-факто газетасын, эки газетаны жоопко доо берип, Бакиевтер анан жоопко тартышты. Ошол кезде бир кызык окуя болду да. Биз Де-фактодан бир күн мурда бердик. Анан Де-факто бул материалдын баягы элге эл арасында кызыктуу бир эме пикир туудурарын билип калып, анан бизден алып, экинчи күн баса койгонда, бир күнөн баса койду, бизге шилтеме жасаган эмес. Алибиден алынды деген шилтеме жок болчу. Ошону менен ал өзүнчө кетти, Алиби өзүнчө кетти. Эки жоопкер болуп калды. Эгерде Де-факто Алиби газетинен алынды деп жазып койсо, анда алар сот жоопкерчилигине тартылбай, мына биз Алибиден алдык деп чыгып кетмек да, кутулуп кетмек. Мына ушул жагдайлар боюнча мен айтып атканым ошол, азаттыктагы, Занозадагы эгерде кайсы бир булактарга шилтеме берген болсо, анда аларды жоопкерчиликке тартышка мүмкүн эмес. Экөөңүздөргө тең суроо, мына Кыргызстандын жалгыз колго карманары, мактанары сөз эркиндиги. Анан коомдук ишмер Элилбай Салов дагы 18 мартта ушул сөз эркиндигин коргоп калуу боюнча иш-чара уюштурганда, анан негизи коомчулук жапа тырмак биригип сөз эркиндигин коргоп калабы учурда Кыргызстанда? Жок. Мен ойлойм, Кыргыздын бир улуу касиети ошо сөз эркиндиги болгон. Мурда эле баш кесмей бар, тил кесмей жок деген булдан өткөндөн сөз эркиндиги барбы? Негизи кыргыз ошол эркиндикти сүйгөн эл үчүн, адилеттикти сүйгөн эл үчүн ошол эки жолку көтөрүлүштө ошол адилеттик үчүн болду бардыгычы. Азыр деле өзүнүн ошол максатына жетмейин дагы эле өзүнүн күрөшүн уланта берет. Бул сөз эркиндиги башка эркиндиктердин ичинен эң концептуалдуу эркиндик да. Керек болсо президент баягында Горбачев ГКЧПнын учурунда бир жерде изоляцияга алып койду эле, бүтүндөй бир чоң державанын президенти бир бечара болуп калды. Маалыматтан кеткенденчи. Демек, бул маалымат кайсы бир Американын президенти өкмөтү жок, өлкөнү башкарса болобу же прессасы жокпу дегенде өкмөтү жок деген. Демек, пресса менен элди да башкарууга болот. Багытты дагы аныктап, ишти жүргүзүп кете берсе болот да, болгону ошол маалымат каражаттары менен бийлик иштөөнүн идеологиясын, иштөөнүн багытын, иштөөнүн өзүнүн философиясы бар. Ошону жалпы өлкөнүн өнүгүүсүнө багытташ керек болчу. Алар менен соттошуп тирешүү бул дегеле бир эң акыркы болбогон вариант. Кайра кепке келиш керек. Ошол бардык мүмкүнчүлүктөрдү, коомдогу мүмкүнчүлүктөрдү мамлекеттин кызыкчылыгына, түзүүчүлүк багытка жумшаш керек болчу. Бизде болсо талкаланууга кетип атат. Рахмат. Бул жерде суроо менимче башка өңүттөн коюлуп атат да. Эл, Кыргызстан эли өзүнүн сөз эркиндигин коргоп кала алабы, кала албайбы деген өңүттөн коюлуп атат да. Мен ойлойм, кала алат, коргой алат. Ал үчүн ошондуктан кадыр. Ошондуктан менин кескин жок деп айтканымдагы негизи бар да. Анткени мен муну өз башымдан өткөрдүм. Алиби газетасы жабылды соттун чечими менен.
андан кийин ачык саясат, андан кийин назар 3 кезди катар жаап атышты да. Ошондо бул жерде элдин ошол бийликтин жасап аткан басма сөз каражатына карата, сөз эркиндигине карата элдин мамилеси. Эми албетте элдин бардыгын күнөөлөшкө болбойт. Бирок негизги масса ага чейин кандай уктап келсе, ошондо уктай берет. Газет окурмандардын ичинен дагы ошол өзү сүйүп окуган газетти жактап, ошол туура маалыматтарды берип атты эле, муну колдош керек, муну коргош керек дегендер дагы аз чыгат да. Буга чейин Газет кимдики болсо, маалымат каражаты кимдики болсо, негизги түйшүк, негизги жүк ошонун мойнунда болот. Ошол жапа чегет, ошол кыйналат. Эми албетте элдин ичинде баягы активдүү бир 3-4% болушу мүмкүн. Сага жакшы сөзүн айтып, көңүлүңдү жубатып, анан ошондой кезде дагы жанагындай болуп 1 миллионду салып койсо, же болбосо 5-10 миллионду салып койсо, эл бүгүн аны колдоп, ошол бизге маалымат жеткирем деп атып, ушул маалымат каражаты жабылды эле, ушуну сактап калалы деген жардам эл тарабынан болушу кыйын. Анткени бүгүнкү күндө эл өтө пассивдүү болуп кетти. Айрыкча 2010-жылдан баштап элдин активдүүлүгү, саясий активдүүлүгү өтө төмөндөп кетти. Ишенбей калды эч кимге. Ошол программалык багытты көрбөй атат. Жаңы жүздөрдү, жаңы лидерлерди, жаңы программаны көрбөй атат. Баягылар көрбөй атат. Анан эки революция тең элдин үмүт тилегинин бардыгына сууну, муздак сууну жаба куюп салды да. Муздак сууну жаба куйду, ошо менен туура эл эч кимге ишенбейт. Анан эми анан кимди колдоп чыгыш керек? Эски күчтөрбү, жаңы күчтөрбү? Бул жерде маселе эски жаңы күчтөрдө болушу мүмкүн эмес. Баягы кандай болгон күндө дагы колдой турган адамдар бар. Эскилердин арасында да колдой турган адамдар бар. Жаңы чыгып аткан күчтөрдүн арасында дагы колдой турган адамдар бар. Бул жерде элдин активдүүлүгү биринчи орунда болуш керек. Ошондо биз өзүбүздүн эркиндигибизди, өзүбүздүн укугубузду, анан кийин мыйзам менен корголгон кызыкчылыктарыбызды коргоп алууга мүмкүнчүлүк ошондо гана түзүлөт. Эл тарабынан жапырт колдоо болбосо, анда бийлик каалаган убакта каалаган нерсесин жасай берет. Кыргызстанда ушул массалык маалымат каражаттары биздин журналисттер журту ушул мамлекеттин келечек болочогу үчүн жана айтылгандай түзүүчүлүк багытка иштешибиз керек. Ал багытта биздин бир журналисттер союзу деген бар. Негедир өзүнүн ушундай мезгилдерде ысык суугуна журналисттер менен кошо болуш керек эле, өздөрүнүн реакциясын кылыш керек эле. Жакында съезде өткөн жерде мен айткам, ушул маселе дайым көтөрүлө, өзүнүн миссиясын аткарбай келатат. Жаңы шайлаганыбы? Жаңы шайлаганы мурдагысын эле кайра шайладык да. Ошондо бир 5-6 эле киши каршы чыктык, бирөө мен. Анан аягында эми дагы бир лимит убакыт берели деп Абдыкадыр Султанбаевка ушу эфирден дагы бир жолу айталы, ушул журналисттер союзун активдештириш керек. Кайсы жерде журналистикага байланышкан проблемалар чыкса, биринчи ушу журналисттер союзу маселе көтөрүш керек болчу өзүчө. Азыр дагы бүгүнкү көрсөтүү негизинен журналистика боюнча болуп атат да, ошондуктан айтарым. Экинчи ой сунушум, керек болсо президент өзү башында туруп, коомдук саясий күчтөрдү, бардык тараптарды, ошол эле белгилүү журналисттерди, маалымат каражаттарын, илимий чөйрөнү, чыгармачыл чөйрөнү, саясий чөйрөнү чогултуп, ушу азыр кандайдыр бир туташ кириске кептелдик, ошондон чыгуунун бир концептуалдуу, өзөктүү бир программалык багытын иштеп чыгып, кепке келип алдыга жылышыбыз керек. Болбосо мамлекет кыйроого баратат. Рахмат. Сиз да кыскача айтып кетиңиз. Кадыр туура айтып кетти. Бул жерде кесиптик тилектештик деген болуш керек да. Эгерде журналисттер бири-бирине колдоо көрсөтпөсө, бир максат менен, бир багыт менен иштебесе, бүгүнкү күндөгүдөй чачагандуу саясат жүрө берет. Бир газет же болбосо бир массалык маалымат каражаты президентти, бийликти мактайт, экинчиси тигил партияны мактайт, үчүнчүсү дагы бир топту мактайт. Бул журналисттердин бүгүнкү күндө саясий активдүү позициясынын жоктугунан кабар берип атат да.
кыргыз журналистикасы бүгүн ушундай абалга келип капталды. Эми бул абалдан чыгыш керек. Эгерде чыкпасак, анда кыргыз журналистикасы баягы балчыкта ооногон чочкодой болуп жата берет да. Ким алып келип бир жугумду берсе, ошону ичет, ошону жейт, ошо менен тамактанат. Анан кийин бир күнү чочкону да сое турган күн келет да. Анан кийин ошо менен элдин да абалына калат, өзү да союлат. Эгерде биз кыргыз элин туура жолго салабыз десек, элге калыс акыйкат маалымат жеткиребиз десек, биз журналистиканы бүгүнкү күндө бир башкача жолго салышыбыз керек. Бул мезгилдин талабы болуп турат. Эми андай мен бүгүнкү күндө мисалы үчүн басма сөз айдыңынан туура позицияны тутунган, туура маалыматтарды, калыс маалыматтарды элге өз убагында жеткирген маалымат каражаттарын көрө албай атам да. Ошондуктан ошондой маалымат каражаттары болсо экен, окурмандарга ошондой калыс маалыматтар, түз маалыматтар, адилет маалыматтар өз убагында жетсе, элдин аң сезими, анан кийин бийликке болгон көз карашы, оппозициялык тарапка болгон көз карашы анда таптакыр башка деңгээлге келет эле. Ошондуктан менин кааларым ушул: кыргыз журналистикасы ойлонуш керек. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз акчага багланган Кадыр Барк тууралуу сөз кылдык. Студиябыздын коногу коомдук ишмерлер Бауырбек Жээнбекович жана Кадыр Кошалиев болду. Көрсөтүүнү мен Марат Төлөмүшұлу алып бардым. Саламатта калыңыздар.